Assalamu alaikum урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, Адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, тарапташтары, хейтерлери жана башка достору жана достор эмес, достушкалар. Менен френдесалар. Мына азыр биз Жеңи Жок көчөсүнүн башында турабыз. Азыр спутник жака күндүзүрөөк өтүп калдым. Азыр велосипед тебип кетип атып, бир нерсени байкадым. Бир убакта мэрия бул Жеңи Жоктун бир тарабындагы тротуарларды бошотуп баштады эле, бирок аягга чыкпай калыптыр. Мына баштап көрөйлү. Так. Мына бул жерде детсад экен. Детсаддын забору турат. Бул жерде арча эгиптир, арчасы дагы курап калыптыр. Наркы бетте тротуар бар. Оштунун канча жылдан бери, СССР малдан бери бүт элек зданиясы турат. Бул жакта көрүп атасыңар, тротуарды ордуга контейнер коюп койгон. Бул жерде баняга келгендердин машинасы турат экен. Бул Дасаф Озгону жанагы автошколанын баня, бул жакта баня экен. Стоянкасы, тротуар жок көрүп атасыңар. Эми туура теги бир жакка деле өтүп басса болот адамдар. Бирок спутник калың жайгашкан, аябай адам көп микрорайон. Бул жакка студенттер, ошол эле детсадка баскандар болот. Неге жолду эки жагында тротуар болуш керек да, негизичи. Өткөндө могул жерден тиги жактын ступенькасын алдырган тротуарды жанагы мешайт этип атат деп. Бул жер тротуарга окшогон нерсе бар экен. Бул жак кайра эле мына бир аз кичине тротуарга окшогон жер бар экен. Муну билебиз, бул Тагай би кафеси, Тагай би банясы. Могу ушул жерде бүтөт экен тротуар. Мына 9-мектеп тушунда, бул жерде балдар, башкасы жүрөт. Мына бул Жагуу университеттин общежитиясынын тушунда мындай бир токойчо бар экен. Заборлорун алыптыр, бирок тротуар дагы эле жок. Тротуары жок. План боюнча болсо керек. Себеби мындай чоң жолдорду эки тарабында адам басканга тротуар болуш керек да. Байкап атсаңар керек, могул жерде жок тротуар. Адамдар пипилдетип өтүп кетип атат, тааныштар. Мына могул жерде да магазинде алды бетон болгон экен. Ар бир магазиндерди алды же бир гостиницаны алды, мындай жасалган экен. Могул жерде тротуар жок. Могул жерде мына тротуар жок. Спутник гостиницаны алды, брусчатка болгон экен. Эми мындай какой-то бизнести алды, бир аз болсо да жасалга болгон экен. Мындай бизнеске карабаган жерлер эч ким карабаган. Бул илгерки Элба деген дискотека эле кафе. Мына бул жерде дагы тротуар орду бар экен, бирок тротуар өзү жок. Так, Олимпия компьютердик клубу анын алдыда брусчатка басылган экен. Азыр биз Таурус көчөсүгө жакындашып келе жатабыз. Дагы тротуардын акыбалы мышкылай турган экен. Бул жерде караңгыда суу пут менен да бассаң сына турган акыбал экен. Жаштар там коляска айдайын десе, тиги буклам дегендерге вообще эле условия жок экен. Мына. Вот
көрүп атасың. Жаш балдар чалынып жыгылып. Могул жер вообще тоже тротуар жок экен. Эми достор, бул деген эмне? Өзү мыйзам боюнча бул жерлерде адам басыта турган пешеходный тротуар болуш керек. Биз көрүп атабыз, бизнестер ар нерсе кылып тротуарга чыгып алып, тротуарды бузуп, тротуарды урдаган. Bundan бияка тротуар бар экен. Ошону биздин шаарды бийлиги мыйзамды боюнча жанагы үйлөрдү, коммерческий бизнестерди жылдырып, тротуарды элге кайтарып, тротуарды баса турган болуш керек да. Адам баса турган. Ато түнү жүрсөң чалынасың, эринесиң, кашка болосуң. Оюңарды айткыла, жазгыла, рахмат барыңарга, бөлүшкүлө.